Борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өткөрүүгө даяр. Аны өткөрүүгө 317 миллион сом керектелет. Биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктарды топтом менен тааныша аласыздар. Студияда мен Адина Досумбетова, саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова парламентте билдирди. Айтымында Борбордук шайлоо комиссиясына референдум өткөрүүгө талап кылынган бардык каражат жабдыктар берилген. Каржы министринин орун басары Алмаз Азимов референдум өткөрүүгө 317 миллион сом зарыл экенин билдирип, буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн 235 миллион сом каралганын маалымдады. Эгер референдум жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуу көрүлсө, ага болгону 134 миллион сом гана керек болоорун айтты. Жогорку кеңеш бүгүн референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Ал буга чейин тармактык комитеттин кароосунан өтүп, экинчи окууда кабыл алынган. Долбоордо референдумду өткөрүү 4 декабрга белгиленген. Ушул эле теманы улай референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору бузулууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова парламенттин жыйынында билдирди. Айтымында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүүнү 300 000 жаран сунуштай алары көрсөтүлгөн. Салянова учурда мындай норма аткарылбай, мыйзамдар бузулуп жатканын эскертти. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бул мыйзам боюнча талаштар болгонун, бирок Өмүрбек Текебаевдин сунушу менен 2 жыл мурун киргизилгенин айтып жооп берди. Ага Аида Салянова каршылыгын билдирип, мыйзамда көрсөтүлгөн нерсени Өмүрбек Текебаев ушундай айткан деп аргумент келтирүү жана парламентке алып чыгуу туура эместигин белгиледи. Биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев парламентте билдирди. Айтымында биометрикалык паспортторду даярдоо үчүн Түштүк Корея $7,5 миллион грант бөлгөн. Ошондой эле паспортторду даярдоо Түштүк Кореялык компания жардам берет. Алар план боюнча келаткан жылдын февралында даярдап бериши керек, бирок биз аны эртелетип декабрдын аягына жылдырууга аракет кылып жатабыз, деди Сарпашев. Кыргыз өкмөтү жасалма паспорт көйгөйүн чечүү үчүн жарандардын биометрикалык маалыматтарын камтыган жаңы паспорт киргизүүнү бир нече жыл мурун сунуштаган. Турак үй мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, жаштарга да салынышы керек. Бул маселени жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев көтөрдү. Айтымында Бишкек Ош шаарларынын мэриясы мамлекеттик бюджеттен акча албай туруу эле көп кубаттуу үйлөрдү курса болот. Ал үчүн курулуш компаниялардын жетекчилери менен макулдашуу гана жетиштүү. Мен курулуш компаниялар менен сүйлөштүм. Чарчы метрин $300 берүүгө даяр экен. Мамлекеттик программанын арты менен учурда 300дөн ашуун үй бүлө турак жайлуу болду. Бул да жаман эмес. Бирок мамлекеттик кызматкерлер эле эмес, жаштар да үйлөр менен камсыз болсо жакшы болот, деди Акаев. Депутат бул жаатта Ош шаарынын мэриясы жакшы иш алып барып жатканын айтып, жаштарга үйлөр салынса мигранттардын саны азаярын кошумчалады. Баткендин Зардалысына барчу жолду оңдоо зарыл, анпесе кеч күздө эле каттам токтоп, 6 ай жергиликтүүлөр айылдан чыга албай калышат. Ошол себептүү туруктуу жашагандардын саны көбөйбөй жатат. Буларды айтып чыккан Зардалы айылынын тургундары өкмөт алыскы аймактарга көңүл буруп, жол салууга көмөктөшсө дешүүдө. Зардалылыктардын көйгөйүн жеринен кабарчыбыз Камчыбек Кожаев баяндайт. Баткен районунан Зардалы айылына барчу унаа жолу 130 чакырымды түзөт. Жергиликтүүлөр бул аралыкты 8-9 саатта араң басып өтүшөт. Стратегиялык жактан шарты катаал болгондуктан кеч күздө эле кар түшүп, апрель-май айларына чейин каттам токтоп калат экен. Элдин келип кетишиге, техниканын келип кетишиге жакшы болот. Кышта чыга албайбыз. Кар көчкү түшүп калат да, жол тосулат. Мына даңгы менен каттайбыз. Көпчүлүк учурда айыл тургундары район борборуна баруу үчүн мына ушул жол менен 12 чакырым жөө катташат. Анткени айланма унаа жолуна караганда суу боюн жээктеп басуу 2-3 саатка убакытты үнөмдөйт. Ананда суунун көлөмү көбөйүп кеткенде мындагы көпүрөнү суу алып убайын тартышат экен. Бул көпүрүбүз биздин баягы Баткен менен байланыштырган жалгыз жолубуз ушулда, жалгыз көпүрөбүз. Бул көпүрөбүздү кече май айларында ремонт кылганбыз.
Ошо ремонт кылганыбызга карабай азыр суу көбөйүп, мына азыр аварийный состояниеде турат. Учурда бул айылда 30га жакын үй бүлө туруктуу жашайт. Калгандары убактылуу Баткен районунун Карабак айылынан жайында гана келишет. Эгер 12 чакырым жөө жолду кеңейтип, унаа жүрө тургандай салып берсе, мында кыштап туруктуу жашагандардын саны көбөймөк дешет жергиликтүүлөр. 5 болсун 4 километр жол калды. 4 километрге жолда эгер бир жардам кетпесеңер, мана элге кышында машина токтойт, кар жок бул жерде. Кышы менен эл кыштаса болот. Маалыматтарга караганда 2009 жылы кеништетүүчү чет элдик компаниялар тарабынан Зардалыга баруучу 12 чакырым жөө жүргүнчүлөр үчүн курулган жолдун 8 чакырым автоунаага ылайыкташтырылды. Анткени Зардалынан кеништетүүчү компания тантал кен байлыгы бар экенин аныктап, иштетүүнү көздөшкөн. Ал эми айыл өкмөтүнүн айтымында кыргыз бийлигинин жол курууда азырынча дарамети жетпейт. Камчыбек Ходжаев, Шергал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. Эртең Ноокатта алма фестивалі өтөт, экспорт мүмкүнчүлүгү талкууланат. Бул туурасында уюштуруучулар билдиришти. Фестивалды өткөрүү максаты алма өстүрүүчүлөр арасында тажрыйба алмашууга аянтча түзүү, фермерлерге түрткү берүү. Мындан сырткары бизнес өнөктөштөрдү тартуу, экспорттук мүмкүнчүлүктү арттыруу каралган. Катышуучулар жана коноктор үчүн Ноокатта өстүрүлгөн алмалардын көргөзмөсү уюштурулат. Алма фестивалі саат 9:00 Ноокат районунун Кашкалдак айылында башталат. Хабарлардын толукталган чыгарылышы менен кечки саат 7-де жолугушабыз. Ал эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.